Жогорку кеңештечи 2 мүнөт деп жүрүп бызылдап калды, жүрөк титиреп калды депчи. 2 мүнөттүн ичинде ушуну айтасың баягы. Bir маселеничи алар деп турган отуруп аласың. Анан чыгып алып туруп эл түшүнсөң жакшы айрымдар түшүнөт экен. Көпчүлүк адамдар түшүнөт экен, Кудайга шүгүр. Бирок балким бул деле жакшытыр. Мен элди аралап жүрүп элден көп нерсе үйрөнөм. Ошон үчүн бирдекени айтып коеюнбу? Ооз бирөө, кол экөө, бут экөө. Эмнени айтат бул? Тил да бирөө. Ооз бирөө деген азыраак же деген сөз, азыраак ич. Биз маймыңдап эле жей берген элбиз да. Алдында дастуркан болсо тынбай жейсиң, байкасаң. Сүйлөгөндө да мындай эмес. А дегенде жеп албадан сүйлө, бул бир, экинчиден ашказан деген ушундай чозулуп кете берет экен, чозулуп чоңоюп отуруп, азыр боорду басып коюп, элестетип көр, ошону кестирип койгондор бар. Күнүгө бир кашыктан суу ичкендер бар, айла жок. Бирок ошону деле дагы жей берсең, ашказан кайра эле чоюла берет экен. Ашказан чойбогула. Азыраак же деген сөз, эки кол, эки бут, көбүрөөк иште, көбүрөөк кыймылда деген сөз. Эстеп калдыңарбы? Анан тил азыраак сүйлө деген сөз. Азыраак укта, аз же. Эми мен анча сөздөрдү үйрөнүп келдим. Көлгө барып келдим, жолдош деген бир жигит чакырыптыр. Азамат жигит экен. Эч качан көргөн эмесмин, тааныган эмесмин. Бир жолу кышта жолугуп калып айткан, келип кетиңиз. Барам деп койгом, ошондон баштап качан келес. Ошол июлда барып келдим. Ошол июлда барганда ал аябай меймандады. Мага эң кызыгы жакшы адамдар чакырып койгон экен, ошолордон угуп отуруп үйрөнгөн сөздөрүм. Аманат деген агай бар экен, ошонун бир сөзүн эстеп калдым. Абысын жакшы аш көп, агайын жакшы ат көп дейт. Эстеп калгыла, абысын жакшы аш көп, агайын жакшы ат көп. Анан дагы бир сөздү, келиндин курсагында, кемпирдин мойнунда деген сөз бар экен. Келиндер төрөп коет, баккан кемпирлер байкасаң, келиндин курсагында, кемпирдин мойнунда деген. Небереден өлүп кутуласың, баладан бөлүп кутуласың. Ошону аябай жакшылап чечмелеп берди. Анан Зинахан деген бир эжеке бар экен. Ошонун бир сөзү. Ысык көлдө кана келиндер карыганча жүгүнөт. Кокус жүгүнбөсө эки сөз айтат экен. Бели сынып калды беле деп. Же күйөөсү өлүп калды беле деп. Күйөөсү өлгөндөн баштап жүгүнбөйт экен. Чындап мындай бир сыйлап жүгүнүп койсо, өзүңчө ичиң жылып, бата берип калат экенсиң, Кудай бактылуу болсуң, кандай жакшы депчи. Бул жакшы салт. Ошону бели сындыбы же өлдү деп коет экен. Анан мурдагы заманда нан, туз, сүт сурап киргендер бар бирөөнүн үйүнө. Араңарда ким бар? Силерде азыр деле ушул заманда деле барбы? Эми биздин убакта бар эле, туурабы мындай? Бизге караганда келе жаш экенсиз, бирок ошого чейин бар эле. Нан сурап барат элек, апам нан жапканда кайтарып берет деп. Анан кайра нандап келип берет элек. Экинчи сорт болсо экинчи сорт, биринчи сорт болсо биринчи сорт. Чын айтып атам. Бирок биз көбүнчө биринчи сорт менен эле кайтарып берет элек. Бирок максат мындай болчу, жөн эле сурап кетиш эмес. Көрсө, ошону сураганча барып, ал акыбал сурашып келчү экен. Кошуналарчы, кандай ден соолук жакшы, үй бүлөң тынчпы, баягы балаң жакшы жүрөбү? Азырчы нан да сурабай калдык, туз да сурабай калдык, анан кабар да алышпай калдык. Мурда бир студент айылга барганда, туугандары баары чакырат эле, туурабы? Оштон барасың, Караколдон барасың, Бишкектен барасыңбы, кошуна колуңардан бери чакырат эле. Азыр Америкадан келчи, итинин да иши жок. Сагынуу сезими аябай кетип калды. Эмнеге? Анткени WhatsApp деген пайда болду, видеодон элестетип көр, Америкада жүрсөк сагынчу эле, качан келет балам, азыр болсо күн сайын. Кандайсың, жакшы отурасыңбы, Нью-Йоркто жүрөсүңбү? Чикаго кандай экен? Болуптур, азыр колуң бош эбесин, эртеге чалчы. Сагынуу жоголуп калды. Ошон үчүн акыбал сурашып тургула. Бул адамдыктын белгиси. Анан дагы бир сөз айтты. Келин сыйлаш үчүн дейт, ошо эже айтат. Балаң өзү сени сыйлап туруш керек, энеке деп. Сен сыйласаң, анан келиниң сыйлайт. Өзүң короңдоп, кереңдеп турсаң, кантип келин сыйласын? Дагы бир сөз үйрөндүм. Келинди келгенде көр, кемпирди өлгөндө көр дейт. Анан балам менен кызым урушуп кеткенде дейт, эстеп калгыла. Ушул сөз мага аябай жакты. Балам акырын чакырып айтам дейт. Айланайын, бул мен үчүн келген эмес, сен үчүн келген дейт. Ошон үчүн көңүлүн тап, балам, андай көңүлүн орто бербе, бул деле бирөөнүн кызы. Ошон үчүн жакшылыкка чакыралы, жамандыктан кайтаралы, тилибизден ынтымак сөзү чыксын, денебизден ынтымак амалы чыксын. Биздин сөзүбүз нарыктуу, барктуу, насилдүү, маанилүү болсун. Бар болгула. Assalamu alaikum, урматтуу достор. Мен бүгүн өзгөчө жерде турам. Likephone дүкөнү. Likephone дүкөнү бул телефондор дүкөнү. Азыр баарыбыз жактырууну жакшы көрөбүз. Like бул жактыруу, жакшы көрүү. Ошондой эле азыркы заманда биз телефонду жакшы көрөбүз. Анын ичинен iPhone телефонун аябай сүйгөндөр, жакшы көргөндөр бар. А сиздер балким акчаңыздар жок болуп кыйналып атасыздар. А сиздерге бул жак сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атат.
Биринчиден, шариаттын негизинде принциби менен 6 айга бөлүп төлөө мөөнөтү, ошондой эле 20%дан 40%га чейин бар. Жаш эч кандай чектелбейт, 65 жашка чейин, 18 жаштан 65 жашка чейин. Болгону паспорт керек, башка эч кандай документтердин кереги жок. Бул жакка келиңиздер, сиздерди күтөбүз. Биздин адрес Гумдун сыртында жайгашкан, мындайча айтканда, KFC дүкөнүнүн жанында.